Assalamu алейкум, ардактуу журт, арыбаңыздар. Ошентип мен сиздерге буга чейин Манас эпосын колумдан келишинче кара сөздө айтып бердим. Андан кийин Семет эпосын айтып бердим. Анын барысын Шайырбек Абдрахман YouTube каналына жайгаштырдым туугандар. Эми сиздерден өтүнүч, мына ушул YouTube каналдагы Манас Семете эпостарын тааныштарыңыздарга, дос тууганга, жана башка калайык журтубуздун калың катмарына жайылтууга жардам бериңиздер. Ан үчүн бөлүшүңүздөр туугандар. Анан эми сиздерге бүгүн Сейтек эпосын айтып берейин деп турам. Эмесе биринчи көрсөтүүгө көңүл буруңуздар. Алгач кептин башында ушул биздин Манас эпосы кандай деген сөздөр менен башталат. Ушундан бир аз учкай айтып өтөйүн, андан кийин кепке келебиз. Туугандар, мына минтип айтат. Бабалардын жомогу баштабасак болобу дейт. Кээ бирлер жомок десе, ойдон чыгарылган бирдеме деген сыяктуу кышың кушуң сөздөрдү сүйлөп, өздөрүнүн түркөйлүгүн көрсөтүп жүрөт туугандар. Жок, илгери кыргыз тарых деген сөздү жомок деп айткан. Муну ушуга жакшылап көңүл буруп коюңуздар. Анткени кийин сенин атың жомок болуп элдин эсинде калат деген сөз, ошол тарыхта каласың деген сөз туугандар. Кайрыласак, атаңардын жомогу айтпай кетсек болобу. Уламадан уккан сөз, угу төнүп чыккан сөз, карлардан алган сөз, калк ичинде калган сөз. Арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз. Бул сөз өтө оор, өтө салмактуу сөз дейт. Арсыздарга токтолбой бул сөз, азамат эрге конгон сөз дейт. Эми арсыз деп кыргыз кимди айтат? Арсыз деп курсагы тойгонуна, чөнтөгү кампайганына, малкели болгонуна сүйүнүп жүрө берген адамды арсыз деп коет кыргыз. Ал эми азамат эрге конгон сөз деп, азамат эр деп кимди айтат туугандар? Азамат эр деп элибиздин эртеңин ойлогон, өлкөбүздүн өмүрүнүн узун болушун ойлогон, кыйрыбыздын кемибесин ойлогон, эл билген, элдин ичиндеги азаматтарды айтат туугандар. Буга дагы көңүл буруп коюңуздар. Андан бери карата дейт туугандар. Тоо бузулуп сай болду, сай козголуп тоо болду. Аты калып өзү жок, ар канча деңиз жоголду дейт. Мына эмне деген сап туугандар? Укмуштай улуу тоолор бузулуп сай болду. Тоолордун өмүрүнөн дагы узак жашады ушул баян дейт туугандар. Сай козголуп тоо болду дейт. Жердин өзгөргөнүн айтып атат керек болсо. Караңыздарчы, бул качанкы эпос. Аты калып өзү жок, ар канча деңиз жоголду дейт. Канча деген кылымдарда жер бети өзгөрүлүп турат экенин биз окуганбыз туугандар. Тоолор өсүп, кайра урап, анын орду сай болуп, сай ордуна тоо өсүп, аты калып өзү жок, деңиздер жоголгон учурлар өттү дейт. Мына мынча кылымдар өткөндүгү жөнүндө мына бул жерде айтып турат туугандар. Кандай деген көөнө сөз, кандай деген эски эзелки баян экени жөнүндө айтып турат. Эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, как жүрөккө конгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, жоого аттанган баатырдын жан жөкөрү болгон сөз дейт. Жоого аттанган баатырга ичинде дем болгон сөз деп. Мына минтип айтып атат туугандар. Эгер биз ушул Манас, ичибиздеги Манасыбызды жоготпосок, биз демибизди жоготпойбуз. Уккандан жандын курсагы ушунчалык тойгон сөз, чечендерди черткен сөз, бечелдерди чеккен сөз. Муну деген анча-мынча киши айта албайт. Анча-мынча чечендип чертип койгон сөз дейт. Бечелдерди дейт. Туугандар, чеккен сөз дейт. Бечелдер мунун жанына жакындай албайт дейт. Белес бороондоп, беш удурга өткөн сөз, кызыл бороон кыр менен, кыйкырык чуу сүр менен, сүрдүкпөгөн тил менен, кардыкпаган үн менен, аркар баскан бел менен, булут шашкан жел менен, катар арыш керген сөз, кошо жашап келген сөз, баласына атасы энчи кылып берген сөз, жайнап түшсө мөндүрдөй, жалпы журтун терген сөз. Эми элестетип көрүңүздөр туугандар. Манас баянынын жашы андан бери карата дейт, тоо бузулуп сай болду дейт туугандар. Мында бул сөз өлүп калган жок. Тоолор бузулуп сайга айланып кетти. Сай ордуна тоо болду дейт. Мына мындай убакыт өттү. Ушунда дагы бул сөз келе жатат, өлбөй өчпөй дейт. Андан бери карата аты калып өзү жок, далай деңиз жоголуп кетти дейт. Океандар жоголуп кетти деген сөздү айтып атат. Жер бетинде канча деген баягындай өзгөрүүлөр болду дейт. Мында дагы
биздин Манас эпосубуз өлбөй өчпөй бизге жетип келатат туугандар. Эми 21-кылымда жаңы технологиянын абдан бир мыкты ушундай китептерди чыгарала турган, ушундай кинолорду тартала турган, документалдуу фильмдерди тартала турган кезде биз Манасыбызды, Семетейибизди, Сейтегибизди, Кожо Жашыбызды, Курманбегибизди, Эртөштүгүбүздү, Жанышбайышыбызды жана башка улуу жана кичүү эпостарыбызды өзүбүздүн урпактарыбызга өткөрө албай өлтүрүп алсак, эртеңибиз эмне болот туугандар? Тогот моксон болуп, курсагыбыздын тойгонуна сүйүнүп, бул жомокта, бул эми айтып койгон кеп да деген сыяктуу сөздөрдү сүйлөп биз арсыз болбошубуз керек туугандар. Арсыздарга токтобойт бул сөз, азамат эрге конгон сөз. Мына ушундай сөз менен бүгүн Сейтек эпосын баштайлы. Канчоро кыяз менен дос болуп, Семетейди алдап алып чыгып, Манас атабыздын күмбөзүнө барып, ак боз бээ чалып, арбагын ыраазы кылып келели деп мунушинтип алып барып, ал жерде кыяздын аскерлери күтүп турган экен. Ошентип орой чалып анан кийин Семетей далай жеринен кылыч жеп, айбалта жеп, найза жеп, жарадар болуп, эми мына өлөрүндө анан эриген темирдей болуп келип жок болуп кетти дейт. Кайып болуп кетти Семетей. Ошондогу Гүлчоронун баягы көргөн күнүн мен силерге китептен дагы окуп берейин. Айры белес кайкаңдан, абасынан айрылган, күйүтүн чороң тыя албай, чымындай жанын кыя албай, бүгүн көргөн эртең жок, бел байлаган бели жок, белгилүү кайран шери жок. Ошо кезде чородо каралашар тууган жок, казатка минер буудан жок, чама чарчабал кетип, чамасы кетти дейт. Ток үйгүн абам өлбө деп, кордукту куужан көрбө деп, кече атамды кудай алганда, эн атадан айрылып, ымыркай кезде калганда, асырап сактап эр кылган, абам эр уулу менен тең кылган, шерекенин билгискен, мойнуна мингискен, курсак ачып калар деп, казыдан кезип жегискен, чын бир тууган болсун деп, энекем Каныкейдин эмчегин тең бөлдүрүп эмгискен. Энекем Каныкейдин эмчегин тең бөлдүрүп эмгискен дегени, бир эмчегин ошондо Канчорого эмгискен экен. Бир эмчегин Гүлчорого эмгискен экен да Каныкейдин. Экөө бир тууган болсун, Семетейге эш болсун деп, мынушинтип Каныкей ырымын кылып, Гүлчорону эмгискенде эмчегинен сүт чыкты дейт, Канчорону эмгискенде эмчегинен кан чыккан дейт ошондо. Мен Акзоңго келем жол болдум. Ай көлшерден айрылып, артыкча жаман кор болдум. Мен кагышка кирип кайрылдым, өз тууганым жоо болуп, канабам сенден айрылдым. Деп мунушинтип Гүлчоро сыздап атты. Гүлчоронун момунтип жолборстой жулунуп, турганын көргөн кыяз Канчорого барып айтып атат. Эй, Канчоро, биз түзүк иш кылган жокпуз. Мындай дейт. Ал Семетей Көкжал өлгөн жок дейт. Көрдүңбү дейт. Бу жок болуп кетти. Кайып болуп кетти. Ал кайра тартпас чын жайды кайран киши көргөн жок. Качырып найза сайганда айып болду деп турам. Караса көскөн илинбей, бул кайып болду деп турам. Ажал жетпей кокустан, аман болсоң окустан, түпкө чогуу жетпесин, булкунтуп буурул минбесин, буурулуп келип кокустан бузукту мыктап салбасын. Кыяз кадимкидей Семетейден үрөй учуп атат бир чети. Ай, бул өлгөн жок. Эртең кокус тирүү болуп калса, кайра бир күчүнө кирип ала турган болсо, кайрылып биздин көзүбүздү тазалап жүрбөсүн деп өзүнүн баягы түпөйлүн Канчорого айтып атат. Арты кийин карасам, чубактын уулу Канчоро, досум сенин ар кыялын санасам дейт. Сен жакшы адам эмес экенсиң. Мен сени мындай байкап, эми билип атам дейт да. Бөтөнчө турат сөзүңдө, бөлөкчө чатак өзүңдө. Чалгыртың турат көзүңдө, чаркыңды байлап бейлесем, чатагың турат өзүңдө. Бул Манастын уулу Ерсемең, сен чубактын уулу Канчоро дейт. Жетим калсаң атаңдан бул Семетей, сени туугандан артык көрүп туруп канма караганда. Каныкейдин сол эмчек Канчоро сага бериптир. Улук экен Семетей, сени уялаштай көрүптүр. Ээрчитип жүрүп эр кылып, эришем менен тең кылып,
найзаға мықтуу шер кылып, кичине жаның чоңойтуп, жаман жаның оңолтуп, ок өтпес чопкут кийгизип, ок жетпес тулпар мингизип, жаяны кесип жедирип, кыргыз журт эмес кылымга канчоро баатыр дегизип, атагың журтка чыгарган Семетей кыйын шер экен. Сен чубактын уулу канчоро, сен антыңды бузуп журт бузган, сен абаңа кара санадың, бузуктугуң айтайын сенин. Өз абаңа өч болдуң, баатыр сендей болобу, сени баатыр деген оңобу. Сен баленин кара көзүсүң, сен журт бузгучтун өзүсүң, деп бая кыяс тетигинин Семетейге кылган кыянаттыгын, тетигинин канчоронун Гүлчорого кылган кыянаттыгын, элге кылып жаткан кыянаттыгын көрүп алып, бул өч алууга келген кыяс чыдабай кетти. Мына мындай сөз тукканда канчоро бир козголуп койгон жок. Кайра тескерисинче мыйыгынан күлүп, тетиги кыязды өйдөтөн төмөн карап, мына мындай сөздү айтып атат. Жетөзөн сенин жериңди. Мен жер экен деп жүрүп. Жерге кирген көр кыяз, сени мен эрекен деп жүрүпмүн. Баатыры кыяз деп жүрсөм, сен кокуй катын кыяз экенсиң. Көп неменің ойлогон кокуй жакыр кыяз экенсиң. Айтканым ушул билип ал, баатырым кыяз тилимди ал. Жылгындуу кең кол кең талас, күркүрөп күтөр жер эмес. Алмамбет уулу Гүлчоро, кокуй кыяз не дейсиң? Өкөбүзгө эл эмес. Муногу Семетейди өлтүрүп тындык. Ал кайып болду, не болду, анын ойлонбо. Муногу Гүлчорону бир кашык каным мага бер деп сурап алганың, акыры сенин көзүңдүн кашайганы. Муну да аябаш керек болчубуз биз, деп айтып атат туугандар. Гүлчорону дейт, сен эл көрө турган болсоң дейт, төрөсүйсүң сен кыяз, төбүздөн баспайбы, төрөлөрдү жанчпайбы. Бир күн келет, мынау оорусунан айгат, торолот, анан көрсөтөт сене көзгө. Азыр эми аябастан өлтүрүш керек болчу буларды, деп мына мындай сөздү айтты. Арадан убакыт өтүп, таласта аргын кыргыз аралаш дейт. Бул жагы талас, бул жагы баткал, бул жагы чаткал. Бир топ жерде эл жашайт. Жалпы Ала тоонун эли. Бая кыяска канчор айтып атат. Андан көрө ушул элдин баарын тала, тоно, сулуудан талындап миңди алгын. Колуңа илинген жылкы малды алгын. Андан көрө тетигил жедигер элиңе барып, мен Семетейди чаптым, өлтүрдүм, чың кожо менен Толтойдун өчүн алдым деп айтасың. Тетигил Семетейдин Чачкей деген аялы бола турган. Аны мен алайын. Сен болсо Семетейдин ай чүрөгүнө үйлөнгүн. Анан элиңе барсаң, бая чың кожо менен Толтой агаларым тарттырып ийген ай чүрөктү Семетейди өлтүрүп туруп, мен алып келдим мынакей, катын кылып алдым десең, атаң ашпайбы? Даңкың дүнүйөгө тарабайбы? Деп муну ушинтип сөздүн баарын сүйлөп, кыясты ай чүрөккө күйлөп турду. Өзү болсо Чачкейге киши чаптырды. Чачкей барып айтканда, Чачкейдин ушундай жаны кирип сүйүнүп көрсө, булар илгертен эле даярданып кыңырышын койнуна катып жүргөн экен туугандар. Анткени окуя мындай болот. Бул Канчоронун өзүнүн бир аз мүнөзү чогол, ниети кара, анан таарынчактыгы бар эле дейт. Ба Семетей эми Айкөл шердин баласы, мындай жан дүйнөсү толук. Анан Канчоро менен Гүлчорон экөөнү бирдей эле көрөт. Бирок Гүлчоро айрыкча баягындай өнөрлүү, айрыкча кишинин ичине кирип, кишинин тилин билген, болбосо эрдиги да башкача. Мына ушундай баягы баскан турганы ыкчам, атка жеңил, тайга чак деп коет эле го. Мына ушундай Гүлчоро баягы өнөрлүү, өзгөчөрөөк да. Ал эми Канчоро болсо, бул каары күчтүү, баатырлыгы да бар. Мына ушундай өзүнүн мунун дагы ар кандай баатырлык сапаттары бар туугандар. Бирок мүнөз жактан бир аз кемчилиги көп эле да. Таарынчактыгы ашынып кетти эле. Аны билген Чачкей
атайын Канчорону өзүнүн баягы жанына жакындатып, керек болсо төшөккө бир жатып калды эле дейт. Илгери эле муну Семетей билбейт экен туугандар. Чачкейди алып ага үйлөнүп, калайыктын баарысына ушунчалык каарын төгүп, олуя ата Бакайды 80 кыйын балбанга өлтүрбөстөн житирбей көкбөрү кылып тарттырды дейт. Карып калган Бакайды ортодо жөө айдап кубалап, 80 балбанынан арагынан тарттырып, берагынан тарттырып, көкбөрү кылып, шылдыңдатып, ойнотуп, муну ушундай кылып атат. Куудай сакал кубарып, куурап турду бабаңыз, көзүнөн жашы онтала, өлейинде өлө албай, бет бырышып суюлуп, байкуш Бакай абаңыз, боздогонун караңыз. Кең дүнүйө тар болду, карганда Бакай кор болду, бүгүн көргөн эртең жок. Ушундай экен дүйнө шок. Ич өрттөнүп боорчок, чапчаарга чама жок. Бек чейип барып бел кеткен, Бакай абаң колунан бар кайрат качып ал кеткен. Оозон шекер сөз кеткен, ойрон абаң өзүнө бадырайган көз кеткен. Шайман качып Бакайдан мүшкүлгө мыктап баткан кез, күрсүлдөп көпкөн Канчоро көкбөрү кылып тарткан кез. Бакай абаңды муну ушинтип кордоду. Жана Сарыкан жана башкаларын баарын өлтүрүп салган. Семетей биздин каныбыз деген эле кишинин баарын башын шыпыра чаап, таластан Семетей Манастын атын өчүрүп, Канчоро биздин каныбыз, Канчоро биздин төрөбүз, биз Канчоронун элибиз дегизип атат элдин баары. Кыяз экөө дос болуп, ак боз бээ чалышып, канын төктүрүшүп, канына колун салышып, экөө антташып, шерттешип, муну ушинтип экөө дос болуп алып, элдин баарын тым тыракайын чыгарып, тетигил жедигердин аскери каптап, жылкысын, малын алып, эл болсо эми кандай кылабыз? Көргөн күнүбүз кандай болот? Бул жерден качсакпы, кетсекпи? Бул жерден ообосок болбой калды. Керек болсо тетигил жет кайтка өтүп кетели деп мына мындай сөз кылып калышты. Карган Бакай абакең калкка караң кан эле, көкбөрү тарттын Канчоро мага дээр өчүң бар беле. Эңкейгенде зор Бакай, эгинен кам ордумбу дейт. Сен эгиниң оруп кеттинби мен? Эмне жамандыгым үчүн ушинтип мени көкбөрү тарттырып шылдың калып турасың? Бабаң балта чубактын баарысын мен сойдумбу дейт. Сенин ак балта бабаңды, чубак атаңды мен сойдум беле. Менде эмне деген өчүң, кандай кегиң бар эле балам деп. Кулаңды уйгаштымбы? Куруткудай сен мени куржун булуң чачтымбы дейт. Куржунда пулуңду чачтымбы? Же алтыныңы чачып алып койдумбу? Эмне өч бар сенде мага карата деп атат. Балам, өзөнчөгө конуп кал. Күйөрүңдөн айрылып, өзүң мендей болуп кал. Балам өлбөй житпей көп жашап, балам менин тонум кийип кал. Балам жандарынан айрылып, өзүң мендей болуп кал. Балам башарың болсун душманың, ичиңде калсын бушманың. Балам керүүгө бойлоп конуп кал. Жан жороңдон айрылып, жапа түшүп башыңа, өзүң мендей болуп кал. Муну ушинтип каргап салды. Ошондо Канчоро Бакайдын тетигинтип буркураганына, сыздаганына, каргаганына карап да койбостон, Бакай сүйлөп атабы деп тушарына теңебей, мына минтип чыгып албанын уулжуп минтип сүйлөп атат. Эй! Дейт. Заматта көп чыкты, көзүм май басты. Мен касиеттүү жан болдум, какпаш. Калагы ийилип журт билген дейт. Мен калайыктын баары мага ийилип, мен журт билген. Мен кол токмоктой кам болдум, какпаш. Мен уу ачытам көбүңө какпаш. Ушинтип жетем түйүңө какпаш. Сенин тамырың сууруп аламын какпаш. Саа далай айлы тозок саламын какпаш. Деп адамдан ташбоор Канчоро колу бутун Бакайдын көк улактай чойдурду, көгала койдой сойдурду. Куру дүрмө ток менен бута коюп аттырып, буудан Бакай абаңа бу мүшкүлдү тарттырып, муну ушинтип кордоду дейт. Анан кеп эми тетигил Манастын ордосун талкалаш. Ал жерге барып, Каныкейди ай жүрөктү колго түшүрүп, жана Кыяз досуна айтты. Сен экөөбүз турганда аргын менен кыргызды каалагандай башкарабыз, каалагандай талайбыз да каалагандай тонойбуз.
Манастын ордосунда эми анча мынча аскер бар эле дейт. Ак Жолтой деген баатыр Манастын ордосун кайтарчу экен. Ошол каршылык кылганына болбостон катуу талкалашып, мөндүр кылып ок атып, жамгыр кылып, жаа тартып Манастын ордосун талкалап кирип кетишти. Каныкей сыздап эле калды. Ошондо Каныкейдин сыздаганын укканда, ыйлаганын укканда кайын кейип, тал ыйлап, калың журттун баары ыйлап, жер силкинип, таш ыйлап, жеткилен кыргыз башы ыйлап, асты калың жер ыйлап, Ак Жолтой баштап, эр ыйлап, мына мынтип туруп калды. Жана антип сыздап калган Каныкейдин жанына келип, экөө кеңешип, ошондо ай жүрөктүн боюнда 3 айлык бала бар экен туугандар. Семетейдин илгери эле айткан кеби бар экен. Эгер уул болсо, атын Сейтек койгула деп. Кулунун балам ай жүрөк. Айтканыңдын баары чын дейт, ошондо бостоп турат. Жаа тартышып урушуп, канчоро кыйла жоо болду. Энесин Камбар алыптыр дейт. Баягы чубак өлгөндөн кийин мунун энесин Камбар деген киши алды эле дейт да. Атасын бүтүн унутуп, кара ниет каапырдын ошон Камбар чоронун уулу болуп калыптыр дейт. Бул чубактын тарбиясын көрбөй, ошол Камбар чоро деген кара ниеттин тарбиясын көрүп, ошол Камбар эле болуп калыптыр бул деген сөздү айтып атат. Чубактан калган чунак деп, асылдан калган мурап деп, берем балам Семетей бөксө менен желгенде, баана кылып өзүмө балам алып келгенде, жүрөгүм айлуу болсун деп, казыдан кесип жегистим, кадиксиз тууган болсун деп, эмчегим сүтүн эмистим, сол эмчегим канчоро. Сору эм турганда, дене боюм зыркырап, чымындай жаным чыркырап, сай сөөгүм зыркырап, соргон сайын ал кеткен. Эмчектен кара кан кеткен. Мен шордуудан ал кеткен балам, түбү душман болорун, кылча койбой калыкты бир кыргын кылып коерун, каала ойлоп билгенмин, каран түндү салаарын, чоңойсо журтту чабарын, кармашып шорго малаарын, тышы тууган ичарам, сыр билип түпкө жетерин, эчак эле билгенмин балам, түбүндө душман экенин. Мен ошондо ушинтип айтсам, ушул кепти сүйлөсөм, Семетей мени туура эмес түшүнүп, тескерисинче мага катуу сөз айтып койду эле деп Каныкей эстейт ошондо. Бири Алмамбеттин баласы, канчорону союп таштап азыр не опо, эмне жакшылык тапмак элем. Жалгыз бала, анча мынча шоктонсо шоктонор, анча мынча кыялы бузук болсо бузук болор, жалгыз баардык элибизди соруп кетмек беле деп муну ушинтип Семетей экөөнү бир тууган инисиндей кылып эштип жүрүп чоңойткон экен. Анан мынтип Семетейди сатып, арамзалык кылып, кыяс менен биригип, элди талап, тоноп, эл сыздап калды дейт. Малын алып, анан кыяс тетигил ай жүрөктү колго түшүрүп, аны байлатып алып, Гүлчорону колго түшүрүп, оң далысын оюп, жана айттым, далысынын түбүндө кемирчегин кыркып ыргытып, оң колун иштегис кылып, азапты башына үйүп, далай алтын күмүш жүктей албай кетти дейт. Келин кызды үптей албай кетти дейт да, олжосун алып анан баягы Жет өзөнүн көздөй кетти. Бул жакты болсо канчоро билип, оюн шаң кылып, кеекер сүйлөп, көпкөлөң тартып, кичинеле кайрат менен сүйлөгөнү болсо, кичинеле кыйшак сүйлөгөнү болсо, келдесин ийинен ыргыта чаап, өлтүрүп, канын төгүп, элдин баарысынын Манасты эсиңерден чыгарасыңар, Семетей жөнүндө оозанбайсыңар. Бул канчоронун эли, канчоронун жери деп муну ушинтип башкарып калды. Кыяз болсо жанагы Жет өзөнгө жетип, мен мына Семетейдин көзүн тазалап келдим. Тетигил Чың Кожо менен Толтойдун кегин кууп келдим, кунун алып келдим деп, керек болсо Семетейден тетигил ай жүрөктү тартып алып, мына мен ай жүрөккө үйлөнгөн атамын деп, шаң кыламын, той кыламын, байге чаптырып, күрөш өткөрүп, мына мындай оюн зоок кыламын деп элдин баарын чакырды дейт. Бул тойго жалгыз Жедигер келди дейт. Калгандары келбей коюшту дейт да. Бузулган Чамбыл жер деген, бузулган Чамбыл деген кандайдыр бир шаардын бузулган баягындай изи калган жер окшойт туугандар. Ошол кезде андан мурунку доорлордо салынган бир баягы курулуштун изи окшойт да. Мына ошол бузулган Чамбыл жер деген Бурунбек хан муну айтты дейт. Манастын уулу Семетей
телегей теңеле. İçin көрсөң баатырдын, жер жүзүнөн кеңеле. Еш жаназар салбаган, жаралган адам уулунан коркуп кайра калбаган ушунчалык көк жалдын таласын камай салдым деп, катынын тартып алдым деп, агыштын уулу кыястын антаңдашын карачы, өзүнөн өзү көпүлдөп, дөө болгонун карачы, жер үстүнө кыястын ээ болгонун карачы. Кыймылдаса чатагы кылым журтка баргыдай, калк атасы Манастын калкына тийген оңорбу, туура көкжал баатырдын тукумун кырган болорбу. Белгилүү эле шереле, берең көкжал эреле, кайнап жаткан какандан кайтарып турган белеле дейт тиги Кытайдан. Биздин жалпы кыргызды кайтарып турган биздин белибиз Манас эле го, Семете эле го деген сөздү айтып атат. Журтка койчу шереле, түбү түптүү Айкөлдүн тукумун карап турганда биздин кандай душман жер эле дейт. Тиги түбү түптүү Айкөлдүн тукуму бизди карап турганда бизге кандай душман катылат эле. Балбан деле, дөө деле, бар жокко ал баатыр паана болгон эр эле. Эл туткасын жоготуп, ээлеп малын алдык деп, катынын тартып алганга бир мактанып калдык деп, кулжуңдаган кыястын кутурганын карачы. Жеткилең шердин өлтүрүп, жердин суунун жөн эле ээси болгон экен го. Жер үстүндө адамдын жерге кирген ал кыяс дөөсү болгон экен го. Арыстан Манас жоголбойт. Жана Манасты жомок дегендер, сиздер да жакшылап угуп алыңыздар. Арыстан Манас жоголбойт. Манаска кара санаптыр, өзүң көргөн кыястын эгерим иши оңолбойт. Бу жылгындуу кең кол кең талас биз жасаган жер эмес дейт Тетигил таласты. Ала тоону биз жасаган жер эмес. Бу Кабылан Айкөл Манасты биз жараткан эр эмес. Ала тоону биз жараткан эмеспиз, муну Кудай жараткан. Ошол Кабылан Айкөл Манасты биз жараткан эмеспиз, ушуну Манас кылып, сыймыктуу, касиеттүү кылып, жалгыз Кудай жараткандыгы жөнүндө кеп болуп атат туугандар. Адырлуу кең кол кең талас, кеп кылбай ашчу бел бекен, Айкөл көкжал Манаска адам тийчү эр бекен деп баарысы үрөй учуп кетти дейт. Бул Манастын тукумуна, Манаска азылган адамдын эгерим иши оң болчу меселе. Муногу агыштын уулу кыяс оңбой калды. Мунун тойуна барбай эле коелу деп муну ушинтип тойго келбей коюшту дейт. Ошентип туугандар, биз биринчи көрсөтүүнүн аягына келип жеттик. Эми Кудай буйруса сиздерге экинчи көрсөтүүдө ушул кепти улап айтып бермекчимин. Аман туруңуздар.